Аманбасын, ару кыргызым бар болуңуздар. Өткөн чак арман, келечек үмүт. Өткөн чак өттү, өткөнгө өкүнбө, кеткенге кейбе дейт ата-бабалар. Келер чак табышмак. Ошондо баалуу учурчак. Мына бүгүнкү сүйлөшө турган сөзүбүз учурчак тууралуу. Бүгүн бизде мейманда Үсейин Айдаров деген мырза ошол руханий дүйнөнү аркалап, жан дүйнө илимин аркалап бүгүнкү күндө өзүнчө бир тайпа ачып, өзүнчө бир группа түзүп, ошолорго учурчак тууралуу маселе куруп, адамдардын жан дүйнөсүнө бүлүк салып турган кези. Кош келипсиң, Үсейин мырза. Рахмат. Мына бүгүнкү күндө учурчак деселе эмне маанилүү дегенде эле бүгүнкү чегара маанилүү дейбиз. Ооба. Саясат, кумтөр дегеле ошонун баары учурчак өтө маанилүү дейбиз. Аны биз жерей албайбыз, жок дей албайбыз. Бирок андан дагы өзгөчө учурчакка маанилүү сиздин оюңузча кандай, эмне бар бүгүнкү күндө? Саламатсызбы агай. Ооба, бүгүнкү учурчакка биринчиден учурдун өзү маанилүү. Учурга жашап жаткан, учурду бүгүн учурдун доорун сүрүп турган адамдар маанилүү. Маселен, бүгүн мен, сен, ал адамдардан эң маанилүүсү ошол. Адамдар, мисалы жана кумтөрдө айтып атабыз, кумтөр адан кийин маанisi ал. Анткени адамдын маселеси чечилбейинче, адамдын тышкаркы нерселер баары чечилбейт. Ошондуктан биздин ушул учурчакка бардык өткөн чактардын баарын алып келип үйүп алдык да азыр. Учурчакта бир да маселе жок. Учурчактын өзүндө бир маселе жок. Адам эгерде бүгүн эртең менен тургандан баштап эле мен бар экенмин дегенден баштагандан баштап бул жаңылануу эмес, бул мурда болуп эле адамдын өзүнүн мурдагы бейни жашоосуна эле киргизет. Мурдатан, байыртадан адамдар ушундай жашашат. Адам бейнеси, өзүнүн бейнеси бул денеде жашап атат. Ошондуктан учурчакка өтө карама-каршы болуп атат да. Биз көбүнчө ушул өткөн чак менен жашап калдык. Өткөн чак менен жашап калдык. Өткөн чак. Баягыда мындай эле. Илгери мындай болчу, илгери балдары ыймандуу болчу, заман башка болчу. Эмнегедир эле ошол өткөн чак өткөн өзүнүн жиби менен байлап алып артка тартып атат да. Ошол бизди алдыга жылдырбай эле кандайдыр бир салмагы менен ошол жакта бир якорь сыяктуу эле тартып аткансыңар. Учурчактагы маселелердин баардыгы, өткөн чактагы маселелердин баардыгы учурчактагы учурду кой бергениңден болуп атат. Кой бергенден кийин. Кой бергенде учурчакта ошол учурда карабай койгон учур чагыңды. Ал үйүлө берген өткөн чакка өттү. Эми ошол кайра маселе учурчакка келип атат сага. Маселе. Эми азыр биз учурчактын бир мындай көзүрмө менен өткөзсөк, ал маселе ошол боюнча алып кетпейт. Ошол маселени сен ошол учурда чечишиң керек эле. Мына ушул нерсени айткандан кийин азыркы мурдагы айткандарың өткөн чак болуп калып атпайбы? Өткөн чак болуп калды. Болду, анын кереги жок. Кереги жок уже. Ошондо биз кандай мамиле кылышыбыз керек келер чакка? Келер чакка биз только учурчак менен киребиз. Келер чак Итаканы көрбөйбүз биз. Бирок учурчакты көрүп турабыз. Учурчакты кандай көрсөң, келер чак ошого жараса болот. Келер чакта биз кандайдыр бир пландар түзүү барбы? Адашуу бол. Ал түп табырдан адашуу. Маселен, ошону айтайын. Эртең меники мындай болот десең, учурунда ал нерсе совсем башкача болот. Ошондуктан сен эртеңки күндү эмес, бүгүнкү күндү туура жаша. Бүгүнкү күнүңдү, учуруңду туура жаша. Бүгүнкү күндү жашаш керек. Ошонун уландысы бүгүнкү күндү кандай туура жашасаң, эртең уландысы ошондой уланып кетет деген нерсе бар да. Туурабы? Муну биз түшүнбөй эле бүгүнкү күндө мен дайыма айтам, адам эки эле нерсе менен жашап келет экен. Көпчүлүк адамдарчы өткөн чак. Арман бая күнү жардам берип койбой, кап бая күнү минтип койбой, тигинтип койбой, арман
өткөн чак, анан келер чак эртең жакшы болот. Бүрсү күнү жакшы болот. Эртең келгенде жардам берип коем. Эртең келечек үмүт. Ошону менен катар биз учурчакты унутуп калып, азыркы жашап аткан анан эртең кайрылып арман кыла берет экенбиз да. Жаныңа келген адамга жылуу сөз айтылбай учурчакта. Жаныңа келген адамга колуңан келген жардамыңды бере албай, учурчакта эртең жардам берем деп атып, кайра эле өмүр бою адамдардын дээрлик көпчүлүгү келечек менен анан өткөн чак менен жашап атат. Туура айтасыз агай. Учурчакта мисалы жардам бере албай жатканы, ошентип туура жакшы сөз айта албай атканда бир себеби бар. Анткени учурчакта өзүң учурда болбосоң кимге айтасың? Өзүң учурда болбосоң. Өзүң кайра өткөн мына адамдын оюнда ой адам эмес, адамдын ою эки нерсени кылат экен да. Бирөө өткөн чакка алып кетет, бирөө келечекти алып турат. Ошол ой эле. Мен өткөндө мындай болгон, бул опыттуу болду. Эми келечекте мен аны кылбайм деп жашайт. А учурунда, учур чакта мына мен азыр жашап атам. Ушуну кабылдап турачы, бүгүн жанагы бир бомж баладан ушундай бир уктум да, бир жанына барып сүйлөшүп ушул кандай жашап атат ушуну бир көрөйүнчү десем, бүгүн ушул мага ушул нан бергени үчүн рахмат деп учур чагын сүйлөйт экен. Эртесин билбейм дейт. Кечээ эмне болуп кеткен вообще эстегим да келбейт дейт ал. Карачы учур чактын күчтүүсүн. Ошол учур чак үчүн алып жүрө. Ал ойлонбойт, кечээ күнү ал жаман болду да биз билип турабыз жаман болду. А биз ушул жаманды дагы мындай адамда кичине слой өйдөрөөк адамдар аны памятке акылга салып койду. Акылдын иши бул. Бизди жанагы эстелик деген сөз эмне эстелик деген мына эстелик курганда эстелик болот го катып. Ошо катып калды биздин акылда. Анан кийин мен кечээ ушундай жашам, бул опыт болду. Келечекте ошол опытты колдонуп атат. Ортосундагы эң маанилүү учур чак калып атат. А учур чакка кирбегенден кийин ал сенин жаныңда ата энең турабы, бир туугандарың турабы? Сен аларга кире албайсың учур чагында. Сен кечеги опыттар менен, келечекте опыттар менен гана сүйлөшөсүң. Адамдар учур чакка кириш үчүн кандай механизмдери бар, кандай жолдору бар деген суроо. Эң башкы азыркы учурда эң башкы адам затынын түйшөлткөнү ушул болуп калды да. Мен киммин, кайка баратам, эмне болуп баратам деп. Бул кылымдар бою түйшөлтүп келген адам заты экен. Келе берет экен. Мен дагы ушул руханий дүйнөдөгү изденүүмдө 15 жыл мен дагы ушул мына мусулманчылыкты мен аябай туура түшүнөм. Мусулманда өзүм мусулманчылыкта да болдум. Жанагы машаякчылар деп коет. Арада да катыштым. Алардын дагы чындыгын көрдүм, бияктыкын да көрдүм дегендей, бирок мен өзүмдү таба албадым. Мага айтышты сырттан келип аткан, бирок ичимдеги нерсе мен мындай ал нерсе менен шайкеш келген жок. Канааттанган жокмун. Мен все равно мен башкача болуп сезе бердим. Мен все равно бир башкачамын. Билип атам, бул деле туура экен, мындай жакшы нерселер көрөт атат. Өзүм эле өзгөчө экенмин деп сезип аттым. Өзгөчө эмес, кыйын экен, башкача экенмин. Кыйын болбосоң да наоборот оңой болуш керек болуп атат. Мен кыйын болуп кетип атпаймын сен. Ооба, бул жол өтө жеңил, өтө татаал. Жеңилдиги адамды алыс барбай эле адамдын өзүн издөө. Эч жакка барбайсың, сыртка барбайсың, жогору жак. Адамдын мына бул жеринде кичинекей эмелерин Кудайдын бүркүмү бар дейт. Жан салган пүү дегенде Кудайдын бүркүмү ушул жерге отурат дейт, жан болупчу. Анан ошол буга чейин да болуп келген, бизди денебиз калганда да бул боло турган жан деп коебуз, рух дейбиз, рух. Рух. Мына ошол салынгандан баштап адам өзүнө ошол Кудайдын жаны. Мына ошол нерсе акылыбыздан сырткары алам менен байланышып турган нерсе сыңары да. Мына ошол нерсени, ошол Кудайдын бүркүмүн өстүрүү, кеңейтүү. Эмне дейбиз? Кудай көп курду, мээримдүү, кечиримдүү, боорукер, теге бу деп асыл сапаттарын баарын айтабыз да, А бирок ошол асыл сапаттардын баары бар. Ошону өстүрүү бирден бир адамдагы бир милдет сыяктуу. Адам жаралгандан кийин ошо Кудайдын ошол сапаттарын, кичинекей Кудайдын, мына бул жерде кичинекей Кудай кайда дегенде мен дайыма айтам, Кудай менин өзүмдө депчи. Кудай менде өзүмдө. Аны башка жактан издебегиле дегендейчи. Ар кимдин Кудайы өзүндө болуш керек да. Мына ошол нерселерди изилдөө боюнча
Кандай дедиң анда механизмдери? Мен бир мына баамда жанагы биз айтып аткан жараткан дейбизби, Кудай дейбизби, жашоо дейбизби, бир гана учурчактан таптым мен. И аны мен тапкан жок, мен өзүмдү ошол жерден таптым. Өзүм тапкан Өзүмдү ошол жерден таптым. Учурдан гана таптым. Мени эски мен аябай кыйнайт. Эгерде мен эсте жашай турган болсом, ал жакта мындай чын айтыш керек, жакшы деле нерселер болгон жок. Жакшы нерселер болсо деле экөө бир аябай уруш талашты ал жакта. Суроолор көп. Келечегинде мен көрө албайт экем. Ошондуктан бир эле мен түшүндүм, учур чагым менен кала турган болсом, менде бир эле нерсе, мына машинанын чоң мотору бар. Ал мотордун ар биринде детальдар бар. Карбюратор, бенза, ошонун баарын бир эле нерсе. Бул байланыш эле турат да бири. Анан чоң мотор деп айтылат. Эгерде мен адам болуп туруп, ушундай Кудайды мен кантип только учурчак менен мен байланышканда гана, анткени жаратылыш өзү жаратуучу, жаратылыш менен бир гана учурчакта байланышат экен. Башка сени кечегиң менен жашабайт ал. Ушул жерде суроо, ал жараткандын өзүнүн чоң программасы, адамзаттын тагдыры, алдыга жазылып калган, келечекте жазып койгон тууралуу кандай дейсиң? Учурчакта бир да жазуу жок. Бир да программа жок. Жараткан келечекте де жазып койгон да? Жок. Келечекте анда жазылса, сага жазылган эмес да. Ошондо анда жазылган, анда жазылган. Анда сен учурчакка киргенде гана, аны менен байланышка болгондо гана сен түшүнөсүң. Ооба. Ага чейин келечекте бар экенин айтып жүрө берген эмеспиз эле. Ой, мандайга жазылып калыптыр деп. Жок, ама андан сырткары бул маселе Нострадамус. Эми көп немелер адамдар 14-кылымда жашап туруп, 20-кылым, 21-кылымдагы болуп аткан окуяларды алдын ала көрүп жазып койгон, айтып койгон. Аны биз көрдүк жашообузда. Көрдүк. Демек, жараткан ошонун баарын жазып койгон үчүн 14-кылымда 20-кылымды көрүп атат, туурабы? Нострадамус, туурабы? Көрүп атат, болот. Биринчи дүйнөлүк согушту, экинчи дүйнөлүк согушту, жана көп нерселерди Нострадамус жазган, калтырган. Адам жазган. Калган бул. Бул 14-кылымда болгон. Демек, ошонун баардыгын жараткан өзү буйруп койгон, жазып койгон. Эгерде жазбаса биз аны көрбөйт элек. Азыр биз жолдо баратып жакта, мен сага айттым го, бияктан буруласың, анан бияктан буруласың деп айттым. Себеби аны мен билем, ошондой жол бар экен. Ошону айттым. Билгеним үчүн айттым да. Жараткан билген экен деп атасыз азыр. Себеби бирөө жаратып койгон ал жолдучу. Ошон үчүн айтып атам. Ошо келечекти да көрө билген деген нерсени айтып атам. Келечекти да жазып койгон, кийлигишип койгон дегендей. Бирок жараткандын өзү өткөн чак, учурчак, келечек деген жок өзүндө. Ада чексиздик. Ооба. Ал биз үчүн гана учурчакты жаратты. Анын туура. Ошондуктан биз ага киргенде биз чексиздик эле болуп калып Биз анда полный сен бир бүтүн болуп калып атасың. Сен мурда сүйүп жүргөн болсоң сүйүү эмес, сен өзүң сүйүү боло баштадың. Мурда мисалы кичине адам боло турган болсоң, уже аны менен чогуу жаратмандык кыла баштадың. Ошондуктан бир нерсе бар экен, бир мындай бир эме болуптур да. Азыр мен бир окуяны азыр эсиме келип кетти, ушул сиз айткан жанагы программалар жөнүндө. Бир жанагы Японияда бир эме болгон экен. Алардын сыйынуучу жайы. Ошол жерде адамдар бири-бирине өтө каршы болгон экен. Анан баягы биздики туура, тигиники туура деп жүрүп, анан бир мастер айтат экен, ошол жердин окутуучусу, тигинге жолукканда эч убакта сүйлөшпөсүн. Анткени алар биз менен сүйлөшпөйт. Биз аларга каршы, алар бизге каршы деп. Анан баягы бала негедир үчүнө мен неге сүйлөшпөйм, бир сүйлөшүп көрөйүнчү деп келаткан тигилердин баласына жолугуп айтат. Сен ким болосуң деп таанышса эле, аябай жакшы адам экен. Мен мастерим неге ушундай калп айтты мага, мен өзүм сүйлөшүп көрсөм аябай жакшы экен бул деп кайра келип айтат. Чынын айтам, мен сиз айттыңыз эле сүйлөшпө деп, мен сүйлөшүп койдум десе, жок, сен сүйлөшпөшүң керек болчу, эми ушунча сүйлөшкөндөн кийин эми муногу бир маселени айт. Булар ошол маселеден коркот дейт да. Анткени ошол маселени булар постоянно алып жүрөт деп, баягы бала дагы эртесин ошол жерден жолугуп баратса, ошол бир өтүк кийип жүрөт экен, бул өтүктү булар кийбеш керек болчу десе, баягы бала ошол өтүктү кийбей келет. Анан тиге жолуккандан кийин
Ошол өтүктү көрбөгөн соң ал баягы эле сөз башталат да. Кандайсың? Ден соолук жакшы, ушинтип эле башталат. Кайра келет анан тиги мастерине айтат. Эмне болду? Айттымбы мен айтканда? Сиз айткандай болгон жок, өтүк кийген жок. Десе ошол жерден анан мастер ошол жерден анан ачылат анан. Таң. Мен бүгүн программа кылып алсам, биякта программа иштебей турбайбы? Учурда ошол программа жок. Ал кандай кылса, ал кандай ойлосо, адам ойлоду. Бирок учурда ал программа жок. Ана бүгүн дагы биз ушундай программа менен кылып атабыз азыр. Мына азыр учурчакта мен мындай кылам. Жок билебиз, ушундай болоорун. Даже акыл ушундай бизди үйрөтүп келди. А бирок учур мындай өзү эле картина тартып турат экен. Негизи учурчакта биздин ата бабалар абдан жакшы эле баалаптыр. Себеби кыргыздын өзүнүн бир макалы бар да. Эртеңки куйруктан бүгүнкү өпкө деген. Бул эң туура. Өтө терең. Кыргыздын негизи макалдарынын баары өзүнчө бир чоң дүйнө таанымда, чоң дүйнө тааным. Ага да карылып келербиз. Мына бул программа деп атабыз. Негизи азыр орустар баягы жрецтер айткандай «Бойтесь своих мыслей, ибо они исполнимы» дейт. Мына ушул ой, максат, анан ой аркылуу программа кылуу, келечекте программа. Биз келечекти көрө албайбыз. Билбейбиз кандай болуп кетерин. Эртең эмне болуп кетерин билбейбиз. Эртеңки табышмак. Бирок ошол табышмакты жасап алуу адамдын өзүндө бар. Ал программалаштыруу. Программалаштыруу неме? Программалаштыруу. Эртең бирси күндөрү мен жакшы настроенде ойгоном. Мен астымда жакшы адамдар жолугат. Тек гана жакшы нерсени, материалдык дүйнө эмес. Ал өзүнүн орду бар да. Мен эртең дагы ушундай жакшы күн болот. Эртең адамдар жакшы жашай баштайт. Эртең адамдар ынтымактуу боло баштайт. Бири-бирине сүйкүмдүү көрүнө баштайт. Деги эле ушундай нерселер да, көп нерселер. Программа кылуу. Бул абдан бүгүнкү күндө керек нерсе. Тек гана жакшы жактарын. Жакшы жактан. Жаман дей берсең, сен итсиң десе төртүнчүсү үйрөт дейт го, ошонун сыңарында программа кылуу. Буга кандай көз караш? Туура, менин оюмча, мен ушинтип жашап келдим. Ушинтип жашап келдиң. Бул мен үчүн баягы орусча айткан подсознание божомол. Бирок каалайсың ичиңде. Муну каалап жүрдүк. Эртең бир жакшынакай болсо экен. Ушундай болсо баары жерге кааладык да. А бирок андай болбогон күндөр да болду го. А ошого биз уже өзүбүз биягы менен эмес, биз уже даяр эмес болчубуз да. Карама каршылыктарга. Анан кийин мына мен мына жакында эле ушул окуя болду. Саат 11-12 уже бүт баарыбыз эс алып аткан учур. Мен ушул түн ичинде эле туруп мынтип свет өчүп колумду карап калдым. Мен колумду мындай биринчи жолу мындай карап аптырмын да. Ой, ушул менин колум бия. Ушунчалык колумду ушунчалык сүйө баштадым деп коюңуз. Учурчак менен ушундай колумду. Азыр мына сиз кирип келгенде мына столуңузду көрүп алып, ушул стол бизге атайын жасалып, стол болуп бизге иштеп атат, аракет кылып. Өзүнүн предназначениеси, не деп коет, өзүнүн багытын туура аткарып атат. Кызматын аткарып атат. Учурчакта бизге кылып атат мына. Бул азыр өткөн чак уларда жок. Только учурчакта турат. Муну алып барасың, аякта учур, бул жагы келсең, бул жерде учур буга. Өткөн чагы жок мунун. Же болбосо келер чагы жок. Бул учурчакта калды болду. Биз адам учурчакта калып ушундай болуп атпайлыбы? Бир эле маселе. Биздин келечегибиз дагы мен өткөндө эле түшүндүм. Эгерде мына келечекте биз баарын каалайбыз. Мына сиз айткан нерсе баардыгы бар. Только учурчакта жашасаң. Учурчакты өткөзсүң. Ал жанагы өттү да, учурчактын сүртүмүн өткөзгөндөн кийин өткөн чакта ал сага эле проблема болуп келип атат. Мына бүгүнкү сиз айтып аткан көп мына Кыргызстанда болуп аткан нерсе учурчакта, учурунда эмне кылбадыңар? Учурунда тиги эмес беле жетекчи. Тиги кол көтөрдү, кечээ мен бир передачаны көрүп калдым. Учурунда тиги эмес беле жетекчи. Өзү өткөн чакта азыр. Бирок эмне болду азыр? Бизге кайра проблема болуп келип атат. Ошо проблемалардын баарын программа кылыш керек да. Проблема болбош керек адамда. Эгер кандайдыр бир проблема болсо, муну чечүү
кандай жол бар деп программа кылыш керек адам. Ой мененби, кыймыл аракет мененби, бул бир деңиз. Анан учурчак. Учурчак адамга эмне берет? Өзүңдү берет. Өзүңдү берет. Өзүңдү только учурчактан өзүңдү гана аласың. Башка эч ким жок ал жерде. Сен ошондо өзүңдү көрө баштайсың. Өзүңдүн ошолор менен бир болгонуңда анан кийин ошол журулушу деген ошол экен. Биз буга чейин мынтип сыртын карап, оюн карап, анан өткөнүн историясын карап, бул келечек буга ишенич жок, мындай болуп аткан болсо деп. А учурчакта сен ойлонбойсуң. Учурчак өзү толо экен да. Жашоого толо болсо, эмнеге сен аны ойлоносуң? Ал жерде сен ошо менен сиңиришип, жуурулушуп кетесиң. Ооба. Учурчак бүгүнкү күндө канчалык учурчакта болсоң, баалуулук жана жогоруда айткандай эртең көк куйрукта бүгүн көпкө деген баалуулук. Учурчакта эртең менен күндү көрүп, эртең менен жылдызды көрүп. Абдан туура. Эртең менен шамалдын шыбырын угуп, чөптүн шуудураганын угуп, мына ошол нерсени сезүү. Ошол нерсени сезүү менен жашоо бул өзүнчө бакыт. Бүтүндөй бакыт. Өзүнчө эмес, өзүнчө десең санда бүтүндөй бакыт ошол убакыттагы. Мына ошон үчүн адамдар аба учурчакты баалаш керек, учурчакта болуш керек, анан учурчакта ошонун өзүн өзү табуунун механизми кандай? Мен айтып берейин ошону. Бул аябай мен жанагы буга чейин сүйлөшүп отурдук сиз менен, жанагы адам толуп не дедиңиз, мына чөйчөк толуп төгүлүп. Учурчактагы адамдын ушул өзүн табы мен жашоо спонтанно деген не деген кыргызчасы? Кокусунан деген жөнөкөйрөөк айтканда кокусунан мен кокусунан болуп айтпайын. Мындай сюрприз экен да. Жашоонун бир сюрпризи деп койдум мен. Мен өзүмдөн өзүм ушинтип мен ойлоп жүрчүмүн, какой-то бир деңгээл бар, анан адам дагы өйдө бар эми. Баягы бизди окутуп жүргөндөр бар, булар койчулар, булар болсо биздин имандар деп ойлойсуң. Бирок бул жерде жашоонун өзүнүн иши болду да менде. Спонтанно, сюрпризно, просто ошол күнү мен колумдай тутуп, ошол күнү колумду бир башкача карап баштадым. Мындай айтайын, ооба. Кээ биринө бул спонтанно кокусунан пайда болуу, бул кандай өзүнөн өзү пайда болбойт. Бул нерсе ошол өткөн жашоодогу тажрыйба, өткөн жашоодогу суроолор, өткөн жашоодогу кыйналуулар, мүчүлүштөр, ошолордун баардыгынын анан кийин баягы бышканда гүл мынтип пункт деп ачылгандай эле нерсе да. Бул кокусунан деген ошол жана ачылган эле кокустук. Ал эми ага чейинки кандайдыр бир механизмдери болду да, процесстери болду да адамдын жан дүйнөсүндө. Болду ага чейин. Бул азыр сен спонтанно деп результатын айтып атасың. Мага келгенин. Жыйынтыгын. Ага чейин кандай иштер болуш керек? Механизмдер. Туура. Ага чейин мен изденүүдө болдум, албетте. Изденүү бул токтогон жок. Изденүү, бирок мен издегенде Кудайды эле издей бердим да. Кудайды. Сиз айткандай, бияктан сырттан издеп жүрүп, биягың бошта. Ыйлайсың эле бияктан, күлөсүң. Бияк өзүнчө бир дүйнө болуп, бияк өзүнчө бир дүйнө болуп. Анан Кудай баягы биз Кудайга барышыбыз керек экен, Кудайга мындай жакшы иштерди жасашыбыз керек экен. Кудайга бир мындай бир жагынайынчы деп ушундай бир эме кылат экенсиң. Ушул 15 жылда ушундай жүрдүм да мен. Туура. Анан кийин кичине бир түшүнүп келе баштады мындай. Кудайга биз барсак анда Кудай эмне бир эле жерде болуп калабы? Өзү мен бардык жерде мен деп атса, мен барып аткан болсом, значит, мен турган жерде Кудай жок. А мен Кудай турган жерге барышым керек деп уже мен ойлор өзгөрүлө баштады. Анан эми барбайм ал жака болду эми. Кудай бардык эле жерде турбай, Кудай мен деле экен. Анан өзүмдөн иштеп, өзүмө да батпайт эми Кудайды кантип батырмак элем. Мен болсом, анан Кудай болсо, анан мен Кудайды алып жүрөм деп кантип айтам мен? Бу да кайра өзүнчө бир мындай бир парадокс да, биягынан кайра биягынан ушундай кыйналасың.
Анан мейличи кандай болсо ошондой мейли иши кылып Кудай деп эле жүрө берейинчи деп мындай ойлор да келет. Анан бир түшүнүк болуп калды, мен Кудайдан бир миссия менен келип калган турбаймы деп, ошол миссия дагы бир мындай жипте кармап жүргөндөй болуп калды да. Ошол миссия өтсө, анан жип үзүлсө, анан биз кайра кетет окшойбуз деп, мындай да бир ойлор болот экен. Бул негизи адамдын изденүү жолдору ар бир адамдык өзүнчө да. Байкап карасаң, баягы тоонун башында жилек илинип турат, ошого ким кандай барат. Бирөө жөө чыгат, бирөө ат менен чыгат, бирөө самолет менен чыгат, бирөө ар жагынан чыгат, бирөө бери жагынан чыгат. Бирок баарынын максаты ошондой да. Бул жерде биз көрүүчүлөргө тек гана мындай болуш керек деп айта албайбыз. Бирок адам өзүн өзү издеп табуу жөнүндө кеп кылып атабыз да. Ошондо баягы кылымдардан келаткан тажрыйба бар да. Сүкүт, тунуу, медитация. Медитацияга отуруу, кыргыздар сүкүт коет экен. 40 жыл теңге отурган илгери, билесиң да. 40 күн баягы жердин астында отурушуп, эчтеке жарык көрбөй, анан ошол жерде адамдын кандай бир сезимдери ачылып, туюмдар ачылып, анан баалуулуктары сезүүдө башталган да. Балким ошондой нерселер болушу мүмкүн ар бир адамга. Биздин айтып аткандарыбыздын бардыгы адам өзүнүн ким экенин баалаш үчүн, өзүнүн ким экенин тааныш үчүн, бүгүн эртең менен сен көзүңдү, колдоруңду көргөн сыяктуу учурчакты пир тутуу керек да, мындайча айтканда. Туура. Учурчакты пир тутуу. Бул эң туура. Учурчактан гана сен байланышасың, өзүң менен өзүң. Өзүң менен өзүң. Анан сиз медитация деп калдыңыз, мага мына жакында эле бир медитация келди. Бул кыргызда мисалы кыбыла деп коет. Төрт тарабың кыбыла деген сөз бар экен. Бул туура сөз экен. Ооба. Төрт тарабыңдын кыбыла. Ооба. Төрт тарабың. Төрт тарабың деп мен мынтип ойлоп, анан төрт тараптын кыбыла турбайбы? Бизде болсо, анан мен тип өзүм ошо медитацияда отургам. Просто буну көкүрөк жер, бул биздин көкүрөк жер, бул центр. Бул борбор, руханий борборубуз. Ушул жерге колумду алып келип эле, анан мына оң жагыбыз биздин өткөн чагыбыз. Өткөн чагымды алып келип мынтип бияка алып келдим центрге, борборго. Анан келер чагымды алып келдим. Келер чагымды алып келип, оюң менен мыслен отурасың. Мына. Анан центрге алып келдим. Бул центр. Бул жерде мен өткөн чагымдагы өлүш керек. Келер чагымдагы мен жашабаш керек, пока менде болгону учурчак гана калсын. А учурчак бул эки тарап болду. Эми үчүнчү тарап. Бул мындай мына. Бул мындай тарап бул. Кудайдын жолу уже. Мен ушул өзүмдүн учурчакта Кудай менен болуп атам. Кудайың кайыкта болуп атат, ошондо жакта болуп атат. Бул бийиги, бул болсо анын тереңдиги. Менде эле мени менен чогуу. Мени менен чогуу. Мындай өйдө эмес ал. Сен чогуу Кудай менен өйдөгө, кайра эле тереңдикке. Экинчиден, өткөн чак менен келер чак болду. Эми дагы бири сенин жакшы иштериң. Адам жакшы иштери менен да көп учурчакка кире албайт экен. Мен жакшы ишим бар да кече эле кылбадым белем. Бурса келечекте да болот, ошондой иштер деп коет. Жакшы иштеримдин баарын алдым. Бияктагы өзүмдүн темный иштердин баарын аласың. Аны дагы борборго алып келип. Борборго алып келип тургандан кийин бунун дагы эми мунун бардыгы адамдын иштери эмес, бунун баары эми Кудайдын иштерине өтсүн деп тургандан. Кайра эле мына бийиктикке көтөрөсүң, кайра эле тереңдикке. Анан биз ушинтип чогуу отуруп атып, мен дагы бир нерсени түшүнүп калдым. Мисалы, оң капталында оорулардын баары. Колуң менен өзүң эле айыктырасың. Алдың, алып келдиң борборго. Сол жактагы эмнин баарын алып келдиң, борборго алып келдиң. Бул чексиздикте оору жок. Кудайдын өзүндө оору жок. Кудайдын өзүндө оору жок, сенде да оору жок. Болду, анын баары мына бийиктеп, тереңдеп. Караш, бул өзү төрт тарабың тең кыбыла. Ошон үчүн кыргыздар айтат да, кыргыз үчүн төрт тарабың кыбыла деп. Бир кезде жөн эле адамга акарат айткандай болчу. Сен төрт тарабың кыбыла барчы деп койчу да. А негизинде айтылган биз үчүн, мына кыргыз үчүн ошол убакта биягыңда
кыбыла, бияққа қарап сыйынсаң да болады. Бияққа қарап сыйынсаң да, бияққа қарап. Ошон үчүн бул кандай эркиндик болгон? Бул эркиндиктин туу чокусу. Бизде иконаны карайбыз, мындай карап алып церковке барабыз, мечитке барабыз. Баягы Кудай бардык жерде дегенде бизде диндегилердин баары жок, мечитке барганда жакшы өтөт дейт да. Мечитке барганда дубаң жакшы өтөт дегенде каалаган жерде. Ошон үчүн кыргыздарда эркин дүйнө таанымы башкача болгон да, өзгөчө болгон. Өзгөчө. Бул кыргыздын дүйнө таанымы бул дин эмес. Бирок диндердин баардыгын түптөгөн кыргыздын дүйнө таанымы. Кандай гана дин болбосун, ошонун баарын өзөгүндө, түпкүрүндө түптөгөн кыргыздын дүйнө таанымы. Көчмөн дүйнө таанымы философиясы. Ошол киргенде, анан башка элдер ошону тек гана системага салган. Ошону мындай болуш керек, анан мындай болсо деп, анан көпчүлүгү рамкага салып койгон. Көпчүлүк рамкага салып койгондон как догма болуп калган да, булардын бардык нерсе өсүү жолунда да. Аны мындай рамкага салууга болбойт. Мындай болуш керек, мындай болбош керек деген ал өзү туура эмес. Ал эркин болуш керек, ал деген дем алыш керек, өсөт, чоңойот, жаңыланат. Мына ушундай кыргыздын дүйнө таанымы ошондой эркин, эркин, жараткан менен шайкеш жашаган, учурт чакта жашаган кыргыздын өзүндө. Ошондуктан бу айткандай бардыгын жыйыштырып, чогултуп, учур чакта ушул жерде бир нерсени айтып атасың. Адамдын өзүнүн руху баарын башкарат, баарын оңдойт деген нерсе бар. Мындайча айтканда бир нерсе бар. Человек — это неотъемлемая клетка Бога деген бар да. Ошондо Кудай жана Кудайдын бүркүмү деп атабыз. Ошондо Кудай кайда болуп калат? Мен ушуну мындай деп түшүндүм. Кудайдын бир ижиде айтты, bizim часть Богабыз дейт да. Биз бир бөлүкчөсүбүз. Сен эгерде бөлүнүп жүрсөң, бөлүкчөсүсүң. Бөлүнүп жүрсөң. А сен бир болсоң, бүтүн эле алсың. Мерде эч кандай, жана азыр сенин клеткаларың, денедеги клеткаларыңды ал жаратты, туура денеңди. А бирок сен ичиңде, сен ал менен эле чогусуң да. Ал менен бирсиң. Байланыш ошондой болгондо сен түшүнөсүң. Мына бир жанагы баланын бир бай кишинин бир эки баласы болуп, анан билесизби баягы ата менин баягы энчимди бер мага. Мен өзүмчө бир оокат кылайын деп атасынан кетет. Атасынан кетип баягы бүт эмесин энчисин алып жоготот. Ресторанга чачат дейт. Баягы азыркы сөз менен кыз келиндерге барат, тияк-бияк болуп анан эң акырында чочко кайтарган кишинин чочкосун багып калат. Ошондо чочко жеген нанга да муктаж болуп ошондо эстейт. Мен атамдын үйүндө кулдары дагы менден жакшы жейт тамак. Мен атам эле барып кул эле болоюн, лучше жакшы болот ушул деп. Атасына келетсе, атасын деп таң атканда эртең менен күтчү экен ушу баласын. Анан баласы келатканда айтат шал. Көрүп, балам келдим баягы. Кийимдерин оңдоп, шакегин тактырып, байдын баласы кылып анан. Экинчи уулу болсо талаада жүрөт, келет, үйдө той болот. Баягы бордолгон торпокту союп, балам келип калыптыр, табылды деп. Анан агасы келип сурайт, ата эмне той болуп атат бизде? Ой, баягы ийниң кетпеди беле, ошол табылды, жоголгон табылды, өлгөн эле тирилди деп. Десе анан баласы айтат, улуу баласы. Ата мен тиги классташ балдар менен жүргөнгө бир улак бербей койдуң. Монтип балаң бузулуп келсе, бизге болсо бир ушундай той кылып атасың, атасы айтат, сен менин жанымда жүрүп атасың го. Меникинин баары сеники эмес беле? Сеникинин баары меники. Биз ушундай болуп атабыз, жашоонун өзү жашоодон бөлүнүп алып, ушундай бөлчүк бөлүп болуп атат. Бүгүн сен жашоодо болсоң, жашоонун баары сеники. Сен дегенин баары сен. Ал жашоонун баары сеники, сен жашоону кусуң. Болду, бөлүнгөн жок бу жерде. Абдан туура. Анан
Bizde çocuk da mesela Kuday mende deyim de. Kuday mende. Bul bayırtadan gelgen nerse. Kuday desele bizde bardığın janağı 18 bin alamды жаратып койгон, аны кантип жаратасың деген эле кеп болуп кетет да биздечи мындай. Ошолордун баарын жараткан Кудай сен ким болуп калыпсың дегендей элечи ушундай. Бирок адам сөзсүз жакын арада Кудай этабына өтө баштайт. Ошол деңгээлде жаратуу жанагындай, ошо айткандай. Азыр буга чейин мындай дагы нерсе бар. Сен кандай түшүнөсүң билбейм. Буга чейин ушул нерселердин бардыгын, ааламдагы тогороктордун бардыгын, керек болсо ошол инопланетяндардын бардыгын адам өзү ою менен жаратып алган деген нерсе бар да. Мына мындай бир кызык нерсени айтайын сага, таң калтырып да. Ошондуктан Кудай, адам өзү Кудай, Кудай жарым Кудайлар болуп келген, жана дагы болот. Себеби диндер жалпы бардык диндер өзүнүн кызматын кандайдыр бир деңгээлде аткарып бүткөн сыңары, бүтүп калды. Анан ошондо күчтүн баары кайга келет? Динге эмес, адамдын өзүнө. Азыр бардык адамдар, дүйнөдөгү адамдардын баары самоидентификация народа, национальность, личность деп баягы ушундай мода сөз бар да, адамдар өткөн чагына кайрылып өзүнүн ким экенин таануу, тетиги тукумунан бери ким экенин, анан ошолордун баарын салыштырып келип, көрсө мен мындай турбаймынбы деген. Азыр кыргыздар болсо адам атандан тараган болуп, анан азыр өзүн адам катары сезүү программасы бар да. Адам ата болуу. Ошонун адам ата болуу бул анын сапаттарын алуу. Сөзсүз эле 15-20 метр болуу эмес, 1000 жыл жашоо эмес. Мен муну Библияда мынтип жазылуу. Кудай өзүнүн бейнесин окшоштуруп адамды жаратты. Бул туура эмес. Адам өзүнүн бейнесине окшоштуруп Кудайды жаратып алды. Ошондон абдан бул жакшы сөз экен. Бирок ошонун мындай дагы жагы бар да. Өзүнүн түспөлдөрүнө окшоштуруп адамды жараткан дегенде, адам өзүнүн түспөлү биз кебетесинен көрүп атабыз. Эки колу, эки буту, башы бар экен деп атабыз. Анын түспөлү, анын керемети, анын кудурети, анын сыйкыры, анын кечиримдүүлүгү, боорукерлиги, мээримдүүлүгү, жана асыл сапат, күч кубаты. Мына ошону жараттым деген сөзү экинчи жагы. Мен бул жерден мындай деп атат да, адам өзү жаратылган болсо Кудайды, ошондо сен кандай болсоң, Кудайың да ошондой болуп калды да. Ооба, бул туура. Сен кандай болсоң, Кудайың ошондой. Азыр сенден Кудайды көрө турган болсо, эгерде сен кечиримдүү эмес болсоң, кечиримсиз Кудайды көрөт. Сен сүйүү эмес болсоң, сүйүү эмес Кудайды көрүп атат да. Анан ким ишенет ага? Ошондуктан сен жараткан Кудай эмес, Кудай чыныгы жараткан Кудайды көрсөтүш керек болуп атат да, өзүңдөн. Аны үчүн сен байланышың керек болуп атат. Байланышта сен өткөн чак менен келечекте байланыша албайсың, бир учур чактан. Ана бир маселени айтып коеюн. Жана сиз айткан механизм мындай болот экен. Эмес дедим. Биринчиден денеңди көрүп баштадым мен, көрүп баштадым да. Бул дене мени көргүзбөй келген, бул ой болгон. Ой автоматом токтоду. Мурда эле токтоп турган, мен уже бирде сезип жүргөм да. Ушу бир башка бир постоянно бир ысык ал барып эле, мынтип постоянно ысык болуп турат. Азыр эле ушинтип турат да. Анан бул эмненин белгиси? Ушундай бир белги болуп атат да. Денени көрүп баштаганда биринчи дене кирип атат. Анан ой токтоду. Ойдон кийин эле экинчи эмоция, сезим жана сенин маанайың. Ушул 4 нерсе бир колго өтөт экен. Эгерде сен денең менен эле булар деген көзгө көрүнбөгөн нерседе жашап атпайбы Кудай? Көзгө ушул маанай, мен эмоцияны чыгармай албачымын. Маанай десе мен эртең менен кофеден кийин маанай башталчу да. Азыр кофеге чейин эле кофе дейсиң да. Бул
нерсенин баары ошонун колунда өткөнүн билдим мен. 3 измерениеде. Эми 4-чү жанагы баскычта отат, 4-чү баскыч жана эме денеден кийин сознанияны айтып атам. Сознанияның кыргызчасын көп биз жана группада талкуу жүргүздүк. Сознанияны мен азыр кыргызчасын мындай деп ойлойдум. Сенин учурдагы сенин отражение кандай болот кыргызчасы? Чагылган. Учурдагы сенин чагылганың эле бул сенин сознанияң. Анткени азыр уже научно доказано. Даже адам өлтүргөн жокмун деп айтып атпайбы? Чын эле кандарын текшерсе, они спали акасы. Чын эле уктап атыптыр. Бул айтып атпайбы? Мен билген жокмун, мен өлтүргөн жокмун, мен билген жокмун өлтүргөнүмдү. Бул туура, потому что без сознания болуп атат. Адам уктап жүрүп жашап атат. А сознание бул ойготуу, пробуждение. Денеңден көрүп атасың биринчи сознание, и денең кирип атат. Эмоция, сезимдериң, маанайың баары бир колго өттү. Анан 4-чү бул уже Кудайдан келген сага белек. Эмне бул белек? Бул блаженство орусчасы эмне? Кыргызчасы. Рахат. Рахат, мына рахат жашоо. Сен орус мектепти бүттүң бе? Мен орусча окудум да. Ошондой. Ошон үчүн рахаттуу жашоону учурдан таап атпайсыңбы? Учурдан эле. Сен башка кечеги күн уже болду, кечеги күн өлдү ал. Эртең белгисиз. Только мына азыр көрүп турган камералардын бизди карап алып, бизди тартып атат. Мына сиз карачы, ушул жашоонун бир өзүнүн кереметин бер жака чыгарып атасыз. Бул жашоонун гана иши. Анан эгерде ал өзү эле билинет да, сен өзүң кылып аткан өзүң ичиңден чыгып атат сен. А сен ар жактан келип аткан сен деле билесиң. Сен бул жерде сен жок болуп кетесиң дагы, сенден уже сен жөн эле бир өткөрүүчү болуп каласың. Өткөрүүчү. Анан мен мынтип эле калдым. Күбөлүк деген сөздү мен түшүнбөчүмүн. Свидетель. Сен күбөлүк, свидетель. Эми сен аткаруучу да эмес, сен жөн эле күбө катары. Жашоонун күбөсү болуп эле бул алдыңа картина түшүп калат экен да. Мурда көрбөй жүргөн чөптөрдүн баарына мен өткөндө жаздым. Жаратылышка эс алган орбойбу, эс алдырган орбулачы мындан кийин. Жаратылыш вибрационно сезип атат. Кандай адам келип атат? Бизге бүгүн биз алар өзү жашоо менен мындай учур чактын жашоосу менен жашап атса, бир прошедший адам келип баягы өзүнүн арманын айтып атса, аларга неприятно болот. Живой да, алар тирүү. А сен бүгүн ошол дарактарды, жаратылышты көрүп, буга чейин эмнени көрбөй жүрдүк? Ошолорду көрүп уже сознательно, бул сознательно ушу сен ошол жашоонун эмне деп айттыңыз кыргызча? Чагылдыруу. Жашоонун өзүн чагылдырып баштайт экенсиң да. Анткени жаратылыш жашоонун өзүн сага чагылдырып атат. Мына жашоо ушундай, көк, кызыл, гүлдөрү бар, абасы, ырахат, анын жыттарычы. Гүл өзү дагы эмес, анын жыты бул Кудай өзү экен да. А биз бул Кудайды аябай мындай бир чектеп, же Кудай менде дейсиң, же тигинде деп коесуң, болду. Башка гүлдөрдү биз өстүрүп атабыз, анам айтат, мен теректи мен кылып атам. Же болбосо үйдү мен салып атам деп. Анан мен ушул жана сабак берип аткан жерде балдар менен сүйлөшүп калам. Анан балдарга ушул айттым, силер кеткенден кийин стулдар ийилип атат мага десем, агай, почему так? Биздики орусча эме, анан эмнеге? Силер отурганда жөн отурбай, минтип атпайсыңарбы? Ушул силерге бир жаман нерсе кылдыбы, айткылачы? Жаман нерсе кылдыбы? Силер үчүн туура предназначениясын аткарып атат го? Туруп кайра буларга айтышыбыз керекпиз? Рахмат, мен үчүн ушул стол болуп келгениңе, макул болуп келгениңе. Болбосо жерде отурмаксың сен. Анан силер кеткенден кийин ыйлады десем, бир бала түшүнөт, айтат, не плачь деп столу минтип коет дегенчи. Баягы бала да сразу кабыл алган эмеси. Мына ошол балдарга учурчакты үйрөтүү бул өтө чоң маанилүү. Негизи эле балдарга кыргыздын дүйнө таанымын сабак берүү. Эми мунун баары мамлекеттик деңгээлде, бирок ушинтип баштагандарыбыз дагы туура болуп атат деп ойлойм. Биздин убактыбыз ушуну менен аяктап баратат. Үсейин мырза, менимче
дагы көп сөздөр сүйлөнүлбөй калды деп ойлойм. Себеби дегенде бул күнүңкүсүн күнүнө учурчак. Эртең дагы учурчак болот. Мындайча айтканда, ушул учур маселесинде учурчакты дагы жандандыруу деген ой болуп атат. Анда бара көрөбүз. Бүгүнкү келип маек куруп бергениңе чоң рахмат. Бар бол учурда, бар бололу учурда. Рахмат сизге дагы. Урматтуу телекөрүүчү, учурдун сырлары ачылмакчы. Кошо алсаң, өткөн келер учурчакты. Арыбасын аруу кыргызым. Бар болуңуздар.